Ой, мен деген 30-тан өтүп калдым, мен карыдым го, айтины үйрөнгүм. Спортивный кийимдерди кийип алып, бир подвалда. Мен кары кишине айттым го. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Биздин ата-энелердин көбүнчөсү жана телевизордогу көргөн программисттерди элестетет да, эмнеге дегенде алар мындай спортивный кийимдерди кийип алып, бир подвалда жана мындай программалар жазып. Бирок мындай чынында айтканда азыркы программисттер андай эмес. Эмнеге дегенде менин көп деген ушу кесиптештерим, алар спортзалга барышат, жакшы жумуштарды иштешет, 2-3 тилде сүйлөйт, мындай дүйнө жүзүн кыдырып, мындай жакшы зарплата алышат. Ошон үчүн ата-энелерге айтып бергенде, менин оюмча бул деген көбүрөөк айтып бериш керек да. Мисалы, мен программист болсом, мен деген ушундай жакшы 3D видеолорду жасай алам. Же мен программист ушундай тармагына барсам, же IT тармагына барсам, мен деген ушундай жакшы графический же UI UX приложенияларды тарта алам. Же мен деген ушундай мобильный приложенияларды, экинчи WhatsApp'ты жасап, мындай чыксам болот деп. Ошентип айтып бергенде, биздин ата-энелер менин оюмча жакшыраак түшүнөт. Эмнеге дегенде алар деген программа десе эмне экенин билбейт да. Ал деген программа менен ушундай приложенияларды жасаса, ушундай WhatsApp сиз колдоно турган же Instagram, ошондо менин оюмча алар жакшыраак түшүнүшөт. Менин оюмча жок. Эмнеге дегенде интроверттер бул көбүнчө программисттер ушундай программа жазып атканда, алар деген мындай поток деп коет да. Ошого кирип туруп, анан программаны жазышың керек. Ар бирибиз деген мектепте экзамен жазганда эсиңердеби? Мындай аябай кыйын экзамен болгондо мындай отуруп туруп, жакшылап ойлонуп, анан унчукпай ошо мындай экзаменди жазыш керек да. Программа жасаган ошондой эле болот. Ошон үчүн көп адамдар ушу интроверт деп ойлошот да, бирок мен ушу кесиптештерим бар, алар мындай интроверт деп деле айта албайм. Мен деле өзүм программистке окуп, IT тармагында иштейм, бирок мен интроверт деп айтса болбойт го дейм. Мен көп эле сүйлөйм. Мен муну деген ушу программист эмес эле, кайта ошо IT тармагын жөнүндө айтып бергим келет да. Эмнеге дегенде IT тармагында бир эле программист деген кесип бар эмес. IT тармагында көп кесиптер бар. Бул деген тестировщик ПО, проектный менеджер, продукт менеджер, графический дизайнер, веб-дизайнер, DevOps инженер, бэкэнд разработчик, фронтенд разработчик, веб-разработчик, мобильный разработчик. Андан тышкары дагы системный администратор деп коет, бизнес-аналитик, системный аналитик. Ошондой көп мындай кесиптер бар да. Ошон үчүн сиз деген мындай математиканы жаман билип, бирок сүрөттөрдү жакшы тартсаңыз, мындай цветовой концепт деп коет, ошолорду жакшы билсеңиз, сиз деген мисалы веб-дизайнерге барсаңыз болот. Менин оюмча, ушу именно разработчик болом десеңиз, программист болом, именно бэкэнд, фронтенд разработчик болом десеңиз, бул деген математиканы билсеңиз жакшы жардам болот. Эмнеге дегенде көп мындай 2-3 страница, 2-3 мындай бет код жазгандан көрө лучше 1-2 формуланы коюп туруп, мындай кичинекей код жазган ушу батыраак болот жана жакшыраак болот. Ошон үчүн математиканы жакшы билсеңиз, бул абдан жардам болот. Бирок математиканы жаман билип деле жакшы программист болсо болот. Ошон үчүн мен көп мындай билген программисттер бар, алар деген отличник деле деп айта албайм. Математиканы деле жакшы билишет деп айта албайм, бирок абдан мыкты программист болушкан. Азыркы убакта атайын техникалар бар да, мындай помидоро деп коет, анан дагы башка техникалар бар. Бул жарым саат же 1 саат жакшы иштейсиз, анан 5-10 мүнөт атайын мындай компьютерден туруп,
кофе ичип, ары бери басып, мындай көчтө эс алдырып, анан кайта келип, анан иштеш керек. Ошону деген менин оюмча, бул деген абдан мындай жакшы да, ал көзгө да зыян эмес, ден соолугуңузга дагы зыян эмес. Анан скучно менин оюмча бул сизге мындай абдан интересный же мындай абдан бир кызыктуу бир маселени чечип атканда, мындай вообще скучно болбойт. Хакер деген бул деген профессия эмес. Хакер деген бул менин оюмча мындай ар кайсы кинолор, особенно западный кинолор абдан мындай популярный кылышты. Менин оюмча хакер бул деген өтө жакшы эмес. Эмнеге дегенде көбүнчө хакерлер ар кайсы программаларды мындай бузуп киргендер. Мыйзам чегинде бул деген кылмыш мындай категориясына кирет да. Сизге 4-5 жыл ушу университетке барып, шашпай, бүт фундаментальный мындай бүт знаниянын баарын алам десеңер, ооба университетке барып мындай үйрөнгөн жакшыраак болот. Эмнеге дегенде, мен өзүм ушу программированияны университеттен үйрөнгөм. Ал жакта 1-жыл деген основа программирования деп коет, 2 жыл анан ар кайсы языки программированияны өтөсүңөр, причем 1 эмес, 4-5. Анан кийин архитектура, инфраструктура, база данных ошо 4-5 жылдын ичинде IT-ден компьютер каяктан келген, кайсы язык программирования качан негизделген, ошо бүт информациянын баарын өтүп чыгасыңар. Ошон үчүн сиздин шартыңыз бар болсо 4-5 жыл ошо программированияны үйрөнүп университетке барганга лучше барып эле университеттен үйрөнүш керек. Если 4-5 жылга шартыңыз жок болсо, лучше анда ушу курстан үйрөнсөңүз болот. Эмнеге дегенде, курстан бир 6 айдан 12 айга чейин үйрөнсө болот. Бирок экөөнүндө тең университеттагы, курстагы сизге жумушту мындай гарантия кылып бере албайт. Бул деген сиздин өзүңүздөн болот. Эмнеге дегенде, сиз күнүгө ушу программированияны үйрөнүшүңүз керек. Интерншиптерге тапшырыш керек, жакшы резюме жазып, мындай өзүңүз бир карьераны тандап, ошо мындай абдан жакшы сыймыктанып, мындай көп иштеш керек. Анан университетке барып эле же курска барып эле анан бүткөндөн кийин IT тармагында жумуш таап алам десеңиз, бул андай эмес. Эмнеге дегенде, мурда менин убагымда программирование направленияга прям кары кишиде айттым го, бирок бир 10 жыл мурун программирование направленияга мындай аз адам барчу. Азыр болсо бүт мындай жаш балдар, кыздардын баары ушу программированияга, университетке дагы курстарга барып атышат, ошон үчүн конкуренция абдан көп болот. Бул деген миф. Неге дегенде, бул эски жанагы биз кичке болгондо компьютерлар алар деген көзгө зыян болчу. Азыркы жакшы компьютерлер биз деген атайын retina screen деп коет. Көбүнчө компьютерлер азыр атайын защитный экраны менен келет. Ошон үчүн ал деген мындай көп деле көзгө зыян эмес. Особенно Apple'дын продукттары, мындай Apple MacBook же Apple'дардын компьютерлары атайын retina screen деп коет. Алар деген көзгө мындай зыян келтирбейт. Сиздин көзүңүзгө монтип телефонду улам кармаган, ошол көбүрөөк зыян болот. Эмнеге дегенде, сиз мындай телефонду жакын кармайсыз. Анан телефондун экраны атайын немесине мынтип өзгөрүп турат да, ар кайсы цветовой эмес. Если сиз мындай бир где-то жарым метрдей тиги компьютерди коюп иштесеңиз, көзгө анча деле зыян эмес. Жок, программисттердин бир 20, максимум 30% эле фриланс го дейм. Көбүнчөсү бир 70-80% булар деген компанияларда иштешет. Анан фриланс бул деген менин оюмча сиздин карьераңыздын башында фриланска барбай эле коюш керек. Эмнеге дегенде, биринчи мындай фрилансер болуп, мындай өзүңүз эле жалгыз үйдөн иштегенден мурда сиз деген компанияда иштеп, мындай көп процесстерди, инструменттерди, кандай командада иштеш керек, мындай менторлордон мындай жакшы деңгээлдеги специалист болгонду үйрөнүш керек биринчи. 2-3 жыл офисте иштегенден кийин уже өзүңүздү мындай жок дегенде эле middle уровень же senior уровень специалист болгондон кийин анан фриланска барсаңыз, ошондо мындай сиздин карьераңызга
мындай жакшыраак болот да. Мен деген көп балдар кыздарды билем, мындай жарым бир жылдан кийин эле фриланска өтүп кетип, анан алардын мындай деңгээли ошол жерде эле калып калат да. Эмнеге дегенде офисте иштегенде сен деген постоянно проекттерде ар кандай коллегаларың менен мындай өсөсүң, сенин деңгээлиң батыраак өсөт. Анан жалгыз үйдө отуруп алып өзүң менен өзүң эле иштегенде сен бир эле деңгээлде каласың да. Эмнеге дегенде IT бул технология. IT бул инновация. Инновация, технологияны сен деген постоянно үйрөнүп турушуң керек. Англис тилин канча жашка чейин үйрөнө алсаңыз, ошол жашка чейин эле сиз деген ушу программирование үйрөнө алсаңыз болот. Эмнеге дегенде программирование бул ошондой эле мындай жаңы мындай тил үйрөнгөндөй эле да. Ошон үчүн сиз деген англис тилин 60 жашта барып туруп мындай күнүгө кайталап үйрөнө алам десеңиз, анда программированияны үйрөнө аласыз. Бул деген көбүнчө бул практика. Эч качан неметпеш керек да, мен деген мындай карымын, анан мен деген 45темин, анан атайын ошо кээ бирлер айтат, ой мен деген 30тан өтүп калдым, мен карыдым го айтини үйрөнгөнгө дейт. 50ден өткөндөгү мен папам 55те, ал деле үйрөнүп атат, өзүн кары деп мындай ойлойт деле койм. Бир ошо немелер историялар чыкты го, Россиядан, Америкадан 70тен өткөндө эле мындай кары кишилер ушу программирование жөн эле IT эмес, именно программированияны үйрөнүштү да. Ошон үчүн менин оюмча мындай өзүңөр басынтпагыла. Үйрөнгүңөр келсе, смело барып үйрөнө бергиле. Бул программисттер көп табат деген абдан көп адамдар айтышат. Анан мен деген мындай 3 категорияга бөлөм да. Начинающий программисттер мындай жаңы эле университетте же курсту бүткөндөн бир $150-200 $300 чейин алышат. Бир жарым жылдан 1 жылга чейин уже опытыңыз бар болсо, бир жок дегенде $400-500 деп коем. 1 же 2 жылдан өйдө опытыңыз бар болсо, жана жакшы программист болсоңуз, бул уже бир $800,000 өйдө алышат. Если 3 жылдан өйдө опытыңыз бар болсо, жана англискийди жакшы билсеңиз, көп технологиялар жакшы билсеңиз, бул уже $1,5-2,000 өйдө алышат. Жана бул деген местный компаниялардын зарплатасы жана мировой компаниялардын зарплатасы дагы ар кандай болот. Эмнеге дегенде местный компаниялар даже опытный специалисттер ушу где-то $1,000 максимум $3,000 чейин алышат. Если дүйнө жүзүндө компанияларга иштесеңиз, мен, например, коллегаларым Америкага иштешет, биякта жашап эле. Алардын зарплатасы бир где-то $3,000 бир $5-6,000 чейин барышат. Бирок бул программисттер эң мындай мыкты деп коет, алардын жок дегенде бир 7-8 жыл опыты бар, алар көп деген технологияларды билишет. Жана алар деген жөн эле программист эмес, булар деген уже мындай senior архитект деп коет. Senior именно team lead, тех lead деп коет. Булар деген жөн эле программаны жазган эмес эле. Булар деген мындай көп чоң проекттерди именно проектирование деп коет. Это как строительдер болот го. Вот строительдер, эң мыкты строительдер, алар деген бир чоң үйдүн проектин жазап, ошону мынтип курганды билишет да. Кайсы материал, кайсы технология, кандай инструменттер менен. Анан жөнөкөй эле строительдер бар, алар деген максимум ушу бир стенаны коюп бере алышат, кирпичтен. Ошондой эле да. Сиз деген если программист болуп жөн эле код жаза алсаңыз, бул деген бир зарплата. Сиз деген чоң үй, мындай бир чоң проект жаза алсаңыз, бул деген мындай жакшы зарплата да.